Assalamu alaikum, urmatlı mekendeşler, kımbatlı bütün Kırgızstan Partiyasının koldoçulары. Barыңыздарга чоң рахмат ушул жерге келип келгениңиздерге. Мына элдин үнү, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып атасыздар. Мына бүгүн мен дагы сыртта калбай өзүмдүн оюмду айтайын деп келдим. Мына акыйкат, өзү пайгамбарлардын тарыхын карап көрсөңүз, бардыгы пайгамбарлар акыйкат менен күрөшкөн. Пайгамбарлардын бардыгы карапайым элдин катарында болгон да. Анан бүгүн мен дагы ошол элдин катарында болоюн деп келдим. Мен дагы мурда өнү келип кичине сүйлөп койгон экенмин. Анан мага дагы кече кичине кысымдар болду. Мага да бираз кысымдар болду. Бирок ошол кысымдарга карабай мен айттым. Мен муфтияттын, казыяттын адамы эмесмин. Din siyasetle aralashmayt deydi. Men din emesmin dedim. Men din emesmin, din kızmatkeri de emesmin. Men dinçilmin. 5 mağıl namazımda okuyan Kuday degen adamмын. Жана ошол жерге бардыгы имандуулар келди. Kim bötön kim келиптир бул жерге депчи. Ошого келгенимдин себеби күнөө ишти көрүп аткан болсоң дейт, колуң менен токтот дейт пайгамбар айтат. Эгер колуң менен токтото албайсыңбы, анда тилиң менен токтот дейт. Eğer tilin menen da toktotkonго мүмкүн болбой калса, анда жүрөктөн жаман көр дейт. Ошого ушул сөздү мага чейин мен Адахан Кимсанбаевичтен да бир нече жолу укканмын. Бул Кыргызстанда чындык менен күрөшкөн адамдар бар. Ошолордун арасында бирден бир эң мындай тазасы, чындыкты, акыйкатты так айта турганы бул Адахан Кимсанбаевич да. Yuşa bin Nun paygambarga Allah Teala vahiy jiberet. Sizdin elinizin arasından 100 bin adamdın canını alam. 40 bini jakşılar, 60 bini günahkörler deydi. Yuşa bin Nun Allah'a kayırlat. Ey Allah'ım, ne için sen 60 bin kişi meyli günahkör. Hatigi 40 bin jakşı kişilerin canını emnege alasın dese, жанагы күнөөкөрлөр күнөө кылып атканда булар аңкайып карап турду дейт. Эч бир чара көрбөдү дейт. Ошого мен дагы корком. Үйдө жатып алып, мамлекеттин жоголуп кетип атканына кайдыгер карап тура албайм. Ошого мен дагы сиздер менен чогуу келип күрөшкөнү келдим. Акыйкатты сүйлөйлү деп келдик. Эң жакшы шейиттин даражасы кайсы деп пайгамбардан сураса айтат, падышанын маңдайына туруп алып, padişahın mаңдайына анын адилетсиздик иштерин айтып, падыша менен залым падыша менен күрөшүү дейт. Бир дагы мен оппозициямын, мен башкамын дегендердин биринин дагы көрө элекмин. Адахан Кимсанбаевичке окшоп маңдайына туруп алып, чындыкты айтып, адилеттүүлүктү айтканынча. Адахан Кимсанбаевич биз бала кезибизде көрөт элек. 95-жылдары биринчи кандидаттарсын ойнағанда біз кичинекей балдар элек. Ошондо айткан эле, аны менен талапкер болгон башка талапкерлер келип, биз сиздин кулуңузбуз, урматтуу элим, мен силердин кулуңармын дегенде, эгер булар кулум болсо мен токулган атмын деген да. Мени минип алып кааласаңар, кошко салсаңар болот, кааласаңар арабага салсаңар болот деген. Ошол сөздөрү алейче мен эшимен кете элек да. Ошого бул biz bala gezmen uşul kişini koldap kelem da. Bala gezmen uşul kişini koldap kelem. Ana bul ayta atmayızbı. Adilettүүлük, hakikat, mınau kıyamet günü bolganda suralat. Ar birimizden suralat. Ata balasından surayt. Bala atasından suralat. Oşol кезде Allah Teala ar birimizde kıyamet günü mahşarga mınau şunday kılıp tur tizgende oşol jerde aytat. Senin elinde adiletsizlik bolup atkanda, kıyınçılık bolup atkanda, el kıynalıp atkanda, janagı jogor жактакыларды токтотконго сага эмне түрткү болду, эмнеге токтоткон жоксуң десе, сиз менен биз айтат экенбиз, Allah, алар бийликтегилер болду, биз карапайым эл болдук депчи. Биз алардан корктук дейт экенбиз да. Ошондо Allah айтат, силер менден көбүрөөк коркушуңар керек эле дейт. Эч кимден коркпоңуз. Adam balası dünyada bir жаралат, bir ölөт. Eğer Allah Teala takdirіңizde жазған болса ölөсүз, болбосо жок. Allah takdirіңizde жазған болса камаласыз, болбосо жок.
Ана мынау сотторго айтарым. Кыямат күнү ушул соттор сиздерден да сурайт. Биринчи ВШК айтам. ВШК сиздерден сурайт. Ушул бүтүн Кыргызстан мыйзамдуу түрдө келип шайлоого катышамын десе, эмнеге катыштырып атың десе, силер да айтасыңар, биз бийликтегилерден корктук. Ошолордун айткан немелерин аткардык дегенде, ошондо сиздерге дагы айтат. Аллах Таала айтат, сен менден коркушуң керек эле, бийликтен коркпой деп. Анан соттор сиздер да калтырап питиреп, адилет чечим чыгара албасаңыздар, бир жакшылап угуңуздар. Аллах Таала сиздерден да сурайт. Эмнеге адилет чечим чыгарбадың? Чындык булар тарапта эле го дегенде, ошондо сиздер эмне деп айтасыздар? Сиздер да айтасыздар, бизге тияктан жогордон буйрук келген депчи. Ошондо Аллах Таала сен жогору жагыңан эмес, менден көбүрөөк коркушуң керек эле дейт. Мына Атыр деген айым менден улуу киши билбейм. Бирок эжемби, карындашымбы билбейм, бирок эч кандай ошо ВШКда отуруп дагы өзүнүн жетекчилеринен коркпой, акыйкатты айтып жатат да. Ошого биз акыйкаттан тайбашыбыз керек. Акыйкаттан тайбаш керек. Анан дагы бир сөзүм бар. Сабыр кылып туруңуздар. Ушентип сөздү талашып унуттурасыздар да. Кое туруңуздар азыр. Дагы бир сөзүм бар. Бул ар дайым жашайт бир туугандар. Ибрахим пайгамбарды отко ыргытканда бир чабалекей келип оозунан тамчы суу таштап турду. Аны көргөн пайгамбарлар, аны көргөн канаттуулар, жаныбарлар, башкалар, адамдар бул чабалекей келесе болду деди. Бул чабалекей ошол сенин алдагы оозуңда бир тамчы суу ушул дүйнөнүн отун өчүрө алмак беле десе, ал айтып жатат, туура дейт, өчүрө албайт дейт. Анан эмнеге ташып жатасың десе, мен аракет кылып жатам дейт. Кыямат күнү Алла менден сурайт дейт. Ибрахимди кыйгызып атканда сен эмне кылып аттың эле десе, мен айтамын дейт. Я Алла, мен аракет кылып атканымды айтамын дейт. А силер эмне деп жооп бересиңер деди. Ошого менин үнүмдү бул жердеги эле кишилер эмес, бул жердеги эле элдер эмес, бүткүл Кыргызстан угуп атасыздар. Сиздер да ар бириңиздер адилеттүү болуңуздар. Ар бириңиздер жүрөгүңүздөрдөн чечим чыгарыңыздар. Алла Тааланын алдына барганда бардыгыбыз жүзүбүз жарык болсун, урматтуу туугандарым. Ошого Алла Таала баарыбызды акыйкаттан тайбаганды акты ак деп, караны кара деп билгенге Алла өзү мүмкүнчүлүк берсин. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Рахмат.